Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Баткен телеканалы түз эфирдеги өз берүүлөрүн алдыга карай улантат. Ошол быйылкы жылы эл аралык тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын алкагында мамлекет башчысы табиатты кийинки муунга сактоо маанилүү экенине көңүл бурдуруу үчүн иш-чараны Жашыл мурас деп атады. Дал ушул Жашыл мурас иш-чарасынын алкагында ошол республика аймагында 6 миллион түптөн ашуун бактарактарды, көчөттөрдү отургузуу дагы пландалган. Деги эле ушул облус аймагында климаттык туруктуулукту камсыз кылуу багытында климаттык шартка жараша кандай бактарактарды отургузуу туура болот, жана аларга кам көрүү аракеттери. Бүгүнкү берүүнүн алкагында атайын адистен, агрономдон ушул багытта сүйлөшөбүз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Райхан Салиева эжекебиз, легендарлуу агроном, айыл чарбанын мыктысы. Бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы эжеке? Студиябызга кош келипсиз. Эми алгач эле суроо, ушул дүйнө жүзүндө, анын ичинде Кыргызстанда дагы суунун тартыштыгы, климаттык туруксуздук келип чыгыш себебин алгач токтолсок. Енді бізден президентimiz былтырғы жылда бүткүл дүйнөлүк уюмдун Глазго шаарында бүт дүйнө жүзү бир эле Кыргызстан эмес, бүт дүйнө жүзү экосистеманын бузулуп аткандыгына абдан жогору трибунада туруп, бүткүл биздин Кыргызстанга эле эмес, бүт дүйнө элге абадай, суудай зарыл болуп турган немени жарлыкты айтты да. Аптан бул жарлыкты айткандан кийин бул немелер президенттер ошол немеге бул бүткүл дүйнөлүк немеге катышкан президенттердин бардыгы аптан жакшы колдоо бериштилер. Бул неме система, бул сөз болуш керек эле да. Өтө өзүнүн учурунда президентибиз көрөгөчтүүлүк менен, акылдуулук менен ушул мени дүйнөлүк масштабта көтөрүп чыкты. Мана баарыбызга белгилүү, былтыркы жылы бүт дүйнө жүзү боюнча абдан суу тартыштыгы болду. Көптөгөн айыл чарбага көп өзүнүн таасирин тийгизди. Эми ошол менен президентибиздин көтөрүп чыккан сунушу боюнча азыр дүйнө жүзү боюнча тоолор жылы мөңгүлөрдү сактап калуу, карлардын эрип кетишиге жол бербестик боюнча абдан чоң иш-чаралар колдонуп жатат. Бардык мамлекеттерде ошо булар кандай менен ошо биз мөңгүлөрүбүз эрип кетип атат. Не себептен көптөгөн жылгы канча километрлеп жаткан мөңгүлөрүбүз, карларыбыз эрип кетип атат? Булардын түп келип себеби ошол тоолордо өскөн арчалардын, бактарактардын, негизинен арчалардын санынын азайып кеткендиги. Кээ бир ооруларга чалдыгып, же болбосо кээ бир немеде бир кол салуулар болуп, ошо кишилер тарабынан экосистема бузулду да. Биздин экологиялык ошо бузулуп, ошондуктан неменин мөңгүлөрдүн эрип кетиши ошондой абдан коркунучтуу абалга кептелип калдык. Эми азыр биздин президентибиздин ушул айткан сөздөрүн бүт дүйнө азыр колдоп атат. Бүт баары тоолорго арчаларды ине жалбырактуу ошол немеге өзүнүн пайдасы тие турган дарактарды эгишип, аракет кылышып, экосистеманы ошо мөңгүлөрүнө эрип кетпестик үчүн абдан жакшы иштерди жасап жатат. Ошонун катарында биздин Кыргызстандагы азыр катуу дем күч менен иштеп жатабыз. Мына немени кече эле өзүбүздүн президентибиз Бишкек шаарында ине жалбырактуу дарактарды эгип, өзү баш болуп туруп, өзүнүн ошо сөзүндө айтып атат, Кыргызстан боюнча биз 6 миллион дана немени бактаракты ар бир чөлкөмгө, ар бир област, ар бир немеге климат ташаган, ошол жерде өсүп кете турган туруктуу бактарактарды эгүү боюнча өзүнүн сунушун айтты. Ошол сунушту бул киши президиумда айткан замат биздин кыргыз эл колдоп, бардык областтарда, бардык райондордо, айыл кыштактарда азыр көчөттөр, бактарактар, бардык жашылдандыруу иштери жүрүп жатат. Иштери Жашыл мурас немеси абдан күчтүү чагылгандай жарк этип жакшы иштеп атат. Bundan мен неме демекчимин?
Биздин муну сөзсүз биз аткарышыбыз керек да. Президенттин оозунан чыгар замат аткарышыбыз керек. Себеп биздин президентибиз ошо Глазго шаарга барып туруп, экосистеманы сактап калышы боюнча сөзүн айтканда бүткүл дүйнө кабыл кылып туруп, ушуну тоолор жылы болуп, кабыл алынгандан кийин биз мындай нерседебиз. Алардан нечесе көп эсе колдоп, неме кылып жиберишибиз керек. Бүт дүйнө биздин президентибизди колдоп турат азыр. Эми сиз ошол мыкты өз ишин мыкты билген адис агроном катары айтсаңыз, ошол облус аймагында ошол климаттык шартка ылайык туруктуу жашап кете турган кандай бактарактарга сунуш берет элеңиз отургузууга? Энди азыр бизде абдан орчундуу маселе турат, көйгөйлүү маселе мал чарбачылыгыны тоо жайытка тоолорго алып чыкканда биздин малдарыбыз ошол жерлерди бир дагы адис иштеген эмес да. Көптөгөн жылдар боюнча. Мына шу биздин президент келип ушул долбоорду, проектти, шу сунушту көтөргөнгө чейин бизде тыппатынч иштешкен да адистер. Только өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, өзүнүн креслода тынч болуп эле майлыкуттуу болуп отурушкан. Бул ачык эле сөз. Мен айта берем, муну элдин бүт баарын билишеттер. Ошого чейин биздин бүт мал жайыттарыбыз талкаланып бүттү. Бизге керектүү эң жакшы экосистеманы, тоодун ушул немесини көп жылдар бою чөптөрдү сактап тура турган, жакшы тамырлуу, өтө тамырлуу, өзүнүн ошол жерде биогумусуну чыгарып, органикасын чыгарып, ошол жерде тоет үчүн абдан керектүү болуп, ушу гүлдөп, уругуну төгүп турган немелерди дагы biz андай жерлерге малдарды жайытка коюбуз керек эди да. Жайыт комитети бузулду да. Азыр немени жайыт комитети толугу менен бузулуп бүткөн. Энди муну биз аркадагы муундарга каалайбызбы, каалабайбызбы, хам каршы оңдоп беришибиз керек да. Ошон үчүн энди ошол немелерге, бузулган жайыттарга ошол жерге климатташа турган арчаларды, кайыңдарды, кыскасы ийне жалбырактуу немелерди, карагайларды, шундай ошол жерге климатташып, ошол өсүмдүктөрдүн уруктары түшүп, өзүнөн өзү көбөйүп, өзүнөн өзү жайыт болуп, мурунку Советтер Союзунун алдында абдан бул жайыт маселесиге көңүл бурчу этет. Ар немеде чыгып туруп, сезондо 2-3 жыл чыгып, бул жер эгилген, урук түшкөн, урук эгилген, бул жерге түшпөгүлө, бул жерге неме кылбагыла, бакпагыла деген маалыматтар берип турат. Азыр урук экмек тыйыл, контролдуктагы жок болуп кетти. Энди баардыгы азыр энди жүгүрүп, президент бардык нерсенин бетин ачып таштады. Кыргызстандын абдан жакшы жыргал жашоосуга өзүнүн абдан жан кейитип, өзүнүн чоң бир салымын кошуп атат. Аны президент неме кылгандан кийин бардыгынын көзү ачылып энди жүгүрүп атат. Кеч болду. Бирок али кеч эмес деген дагы бир сөз бар да. Али деги аракеттенсек, аркадагы муундарга биз хам каршы мурункудай неме менен, система менен немени кое беришибиз керек. Ошон үчүн биздин урматтуу президентибиз эң туура маселе койду. Ар бир областта, ар бир районда, ар бир айылда өзүнүн климатташкан өсүмдүктөрү бар да. Мисалы үчүн чүйдө өсүп аткан бизге климатташпай калышы мүмкүн. Биздеги буяка климатташпай калышы мүмкүн. Ошон үчүн өзүгө климатташкан, өзүгө жергиликтүү жер жемиштерди өстүргөнгө өзү баш болуп берди, каш болуп берди. Мен ушул жерде урматтуу президентибиз Садыр Жапаровго абдан чоң бир ыраазычылыгымды билдирем да. Эгерде Садыр Жапарович президент болбогондо абдан Кыргызстан бөлүнүп, чарчалекейге чыгып, бир неме башаламандыкка кептелип калды да. Кудайга биздин элдердин ушу ыйы, элдердин максаты Кудайга жеткен экен, элдик президент келди. Мына өмүр бою ошондой жетекчилер менен иштешкен, саясатты билген киши катары айтар элем. Бир дагы президент кабинетиден чыгып туруп барып жамгыр куюп бүт баржык немеден болу жамгыр каттуу бир дагы чыкканын мен көргөн эмесмин да. Бир президенттин элдин ичинде базарга кирип сүйлөшкөнүн мен көргөн эмесмин да. Элдик президент ушундай болот экен. Бул кишинин иштерге ийгилик каалаймын, ден соолугу жакшы болсун. Биздин жакынкы күндөрдө ар ким өзүнүн айыбын билсе авлия болот дегендей, мен өзүм бул кишиге көз карашым 3 жыл
biz nima qilib bersak, qo'lda bera turgan bo'lsak, dunyolik dengilga chiqa turgan aptan kuchli önük mamlaketler qatarga kiremiz da, уже bu ko'rinib ele ko'z oldimizda turadi da, shunday bu o'shani meni Qirg'izistonning tarixida birinchi jolu Birikkan Ulutlar uyumida prezident birinchi jolu söylep bir kişnege mi alaqanday o'g'lim mamlakatim prezidentinin sözünü dünya yüzü qo'lda berdi. Sebebi dünya yüzüge kerekli eng aktualniy problemani ko'tarib chiqdi. Растчылык билдирели, Райхан айым, эми айтсаңыз ушул Малаке облус аймагында мөмө берүүчү бактарактар, ийне, жазы жалбырактуу бактарактарды отургузуу иштери кызуу жүрүп жатат. Деги эле мына мөмө берүүчү бактарактарга келсек, көбүнө аны кантип туура отургузсак болот, анан кантип туура кам көрсөк болот. Мисалы Баткендин жүзү болгон өрүк соңку жылдары өтө зыянкечтерге көп учурап, жакшы мөмө бербей калган учурлар кездешип атат да. Bundan кантип кам көрсөк болот ушул? Endi bu mesele berele bizden Batken oblasti emas, бүткүл dünya жүзүдө unday zarıl aktualny problemada. Biz qaysı жерден adашып atабыз? Orta Aziya boyunca da бүт bari men bilim da. Көчөттү өзү негизи күздө егиш керек да. Таптакыр жазда екпести керек. Күздө дарак, урук салынып, ууланып, бойго жетип, жетке эккенге даяр болот да. Ошондо бул дыйкандар көчөт өстүргөндөр бир берде бир алдамчылык иш кылып коюшуп ататтар да. Мен кече Өзбекстанга барып, мен Өзбекстанда да көрүп келдим да. Ноябрь айында көчөттөр пишип, эккенге даяр болуп, бойго жетип калат да. Ошондо биз экпегиле деп айтат. Наоборот, биздин немелер жетекчилер экпегиле куруп калат күздө дейт. Жок, күздө егиш керек да. Анан булар кантип көчөт өстүргөнү? Дыйкандар, көчөт өстүрүүчүлөр ошондо ноябрь айда бул көчөттөрдү бүт баарыны тамыры менен көчүрүп башка жерге көмүп коюптур да, кайтып данек таштайттар да. Ошо башка жерге которгондо бул көчөт шамалдайт. Сквозняк болот. Өзүнүн жерде өсүп турган энесиден баланы эмчегинен ажыратып алгандай, ошон немеден алгандан кийин булардын ашмалтай чыгат. Misal üçün, min köçöte turgan bolsa, 100 köçötü köktөп kalışı мүмкүн да, bari kurup kaldı dep jığılıp kılatar. Kurup kalgandın negizgi sebebi, oşol dıykan eki tüşüm alamın dep turup, bayağı tayar bolgon köçötü el al dese, el albayt, tüşünbeyt, elde malumat yok. Bizdin Ayzarba departamentler oturatar, bilimi yok, bilimsiz. Kapa bolsa bolo versinler. Oşol malda bular çıkıp, institutda 5 yıl okup geldi mi? 5 yılın aralığında kançalağın etaptағы egzamında zачеттері taşıp gelişken bütün nimeleri malumatlar örgü düşüttür. Sovetler Soyuz'un ata babamızdan ele şunda kelip atkan teknologiyada bular bilbeyt, aytbaytar. Oşonda oşol köçöttü köylatıp durup çukurga kömdürüp taştabastan köçöt östürүүчүгө keyinki жылы егемдеп жерден чыгарып экtirсе, min köçötü nime болот да, көктөйт да. Endi köçötü egip коюш деле эмес сөз. Köçötü абдан немени жакшы буга көз салыш керек, муну жакшы багыш керек, ухот бериш керек, кандай кылыш керек. Азыр дүйнө жүзү боюнча бүт мамлекет бардык дүйнө жүзүдө айыл чарба органикага өтүп атат. Biz ошол көчүрүп алган көчөттү эгип атканда органикалык жер семички салмайын жакшы эффект бербейт. Бүт баары көктөбөйт. Эгерде органикалык жер семичктерди сала турган болсо, бүт баары көктөйт. Себеби бунда өсүмдүккө керектүү бардык азык заттар бар да, химиялык элементтер, химиялык минералдык жер семичктерди салып коюп атат. Алар өсүмдүктөрдү оорутуп атат, өсүмдүктөргө зыянкечтер келип атат. Бул таптакыр туура эмес. Мен энди азыр мисалы үчүн Баткен областыны биз дүйнөнү там бере турган өрүктөр бар бизде. Ошол биздин ата бабабыздан бери колдонуп кеткен абдан күчтүү дүйнөлүк бренд болуп атат. Бул болот Кудай кааласа жакынкы аралыктарда болуп аткан өрүктөрдүн экосистемасыны дагы биздин ушу адистер билбегендиктин натыйжасында немени күндөн күнгө булардын узак жашоо системасы, түшүн бербей турган системасы, оорукчан болуп калыш көрүнүштөрү абдан терс
көрүнүштөрү болуп жатат да. Ушу биздин ата бабабыз колдонуп келе жаткан көчөттөрдүн ошо химиялык жер семирткичтерди колдоно берип туруп, булар 50 жыл, 40 жыл, 60 жыл жашай турган өрүктөрүбүз 30 жыл, 40 жылдын ичинде кургап, отунга айланып калып атат да. Түшүмдүүлүктөрү дагы аптан начар болуп атат. Баягы оору сыркоолорго жакшы тез душар болуп атат. Булардын бардыгы келип чыгыш немеси, булардын технологиясыны билбегендик, жакшы адистер тарабынан жакшы маалыматтарды бербегендиктен ушундай немеге учурап атабыз да. Баткен немесини өрүгүнү талкалап коюшту азыр. Мурунку немени каалайбызбы, каалабайбызбы, мамлекеттин акчасын алып отурган Айчарба департаменти чоңдор муну жолго чалыш керек. Бузду аркадан оңдо бериш керек. Хам каршы хам милдеттүү түрдө бул нерсени оңдо бербесе, абдан оор немеге биз кептелип калышыбыз керек да. Муну үстөш керек. Мына азыр айтып ататтар, Түркиядан өрүктөрдү алып келип коюп эгиш керек. Дагы Польшадан алып келип эгиш керек дейт. Мунун эгиш керек деп биз айта беребиз. Дыйкан түшүнбөйт. Алып келсе Польшаныкы экен, бул Турцияныкы экен, бул мамлекеттик экен, Европаныкы экен деп эле таң кылып, асман көтөргүз, асман чапкыс бааны коюп туруп сатып ататтар. Жок, андай эмес да. Баткен областынын өрүк өстүрүүчү, өрүккө керектүү топурак. Мисалы үчүн Түркиядан алып келип ататтар. Түркиянын топурагы менен Баткендин топурагынын курамындагы анализ ат менен төбөдөй. Сөзсүз түрдө экөө бирдей болсо, неме болуп кетсе, булар климатташып кетиши мүмкүн да. 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл гана жашап, анан булар өлүп калып атат да. Биздин экономикабызга абдан терс таасирин тийгизип атат. Мындай болуш керек эмес. Биздин президент ушунчалык жан күйдүрүп кече күндүз иштеп атабы? Биздин жетекчилер дагы иштеш керек да. Мына мен так билем да. Биздин Мухтар Нургазиев деген бизде обул немеси райондун акими болгон. Ошол киши абдан күчтүү, мен ошол эле эмес, бүт Советтер Союзу маалда жетекчилер абдан күчтүү иштейт да. Мен 8 гектар жүгөрү эккенмин. Немеге комсомолго, немеге коммунисттик партияга мен эртеси ошол түнү менен сууду беришим керек. Партияга өтүш керек да. Эртеси күнү менен партияга өтүшүм керек. Мен ошо 8 гектар жерге кумак, жакшы жер, баягы суу кичине жырып кете турган жер эди да. Түнгү саат 3:30 өтүктү кийген, плащ немелерди кийген, эски кийимдерди кийген немени Мухтар Нургазиев эмеле келип туруп вагондо, али мен бир нанды оозума салганым жок да. Ошо карап неме кылып турган экен да бул киши. Түнгү саат 3:00 барып немени көргөндө суу баягы кумак жерде неменин арык кылып, сулар ошо арга түшүп калыптыр да. Мен ушу кечиккен узагым мен 10 мүнөт кечип калгам да. Ушу кичине барып эле неме кылып алайын, шамшмейт болайын деп келгенде, бул киши макан ичиге кирип алып туруп мени көргөн да. Анан ошол жерде келип айтты, сиз деди совсем немеге ылайыктуу киши эмессиз деди. Коммунисттик партияга өткөнгө ылайыктуу киши эмессиз деди. Мына мен сууду көрүп атам деди. Ушунча неме телефон жок, башка жок. Өзү колу менен ошо барып туруп, аягында чыккан пайнап суларга чейин толук мен күнөөлүүмүн да ошол жерде. Сууду көрүп туруп, ошо сөздү айтып, бирөөгө коём дегенде мени ыйлап, 128 сантын 30дан болсо 128 центнерден түшүм алып берем. Урматтуу Мухтар Нургазиев, мени бирөөгө койбой колуң деп мен ыйлагам да. Мана жетекчи ошентип иштейт да. Эми айтсаңыз, ошол облус аймагында мына жашылдандыруу, жашыл мурас иш-чарасын алкагында ийне жалбырактуу, анын ичинде арча көчөттөрүн отургузуу канчалык маанилүү, кайсы жерлерге отургузуш керек, кандайча отургузуш керек, кандайча кам көрүш керек? Эми эң туура суроо берип атасыңар. Ийне жалбырактуу немелер, өсүмдүктөр, арчалар абдан кооз болот. Мындай немени шаарлардын, айылдардын, райондордун бардыгында шаар системасындагы немелерге абдан жакшы болот да. Көрктүү, абдан көп жыл жашайт. Кислородду көп чыгарат. Мисалы үчүн Баткен областында катар кылып өрүктөп, көзө көрүп чыккан экен, жерге түшөт, жердин немесин дагы бузат, ычымын чиркейлер келет, башкалар келет. Ошондуктан ар бир нерсени өзүнүн эгиле турган жери бар да. Ошо шаарларды көрктөндүрүш үчүн көбүрөөк биз 90% немелерге бурушубуз керек. Ийне жалбырактуу өсүмдүктөргө бурушубуз керек. Абдан жакшы кооз көрүнөт. Аларга жакшы кам көрүшүбүз керек. Эгип атканда органикалык жер семирткичтерди салышыбыз керек. Канча өсүмдүктүн жалбырагы көп болсо, ошол жолу сууду көп талап кылат да булар. Арчандагы жалбырагы көп да, сууду көп талап кылат. Суулуу жерлерге муну түндөсү сугарышыбыз керек. Түнү сугарганга бүт шаар немелерде азыр канализация системалары иштеп атат, жооп берет. Мен айтар элем,
ошо ийне жалбырактуу немелерди көрө отургузуш керек. Баягыдай роза гүлдөрүнү көп отургузуш керек. Абдан азыр роза гүлдөрүн дагы сорттору чыгып кетти. Ошондой абдан жакшы кыштагы бир дагы кышка өзүнүн туруктуулугун бере турган немелер чыкты. Ошондойлордон эгип туруп, ушунчалык мыктысыны мыкты кылып, ушу шаардын шаар экендигини, жаман шаар болсо дагы жакшы шаар кылып көрсөтө турган көктөндүрүү. Ошо ийне жалбырактуу немелерди көп эгиш керек, чынарларды экпестик керек. Чынарлар экти жазда өздөрүнөн абдан гүлдөгөн маалда адамдын организмиге баягыдай зыян келе турган, чүчкүрүп, андай мындай бир немелерге келе турган немелерге душар кылат. Булар азыр баш немелерде экпестик керек деп айтамын. Булардын жалбырактары түшөт. Эң жакшысы ийне жалбырактуу өсүмдүктөр, кышта бүт торгойлор келет, куштар келет, сабалар келет. Жөн эле жылгар жашоодо эс алып туруп рахаттанасын. Биздин ушул облус аймагында дагы кандай бактарактарды отургузуу туура болот? Климаттык шарткалар анан гүлдөрдү туура отургузуу боюнча дагы айтып өтсөңүз, Бизден энди шаарларга мөмөлүү дарактарын эгиштин кажети жок. Эс алуучу жерлер да, парктар, буларга ошо гүлдөрдүн түрүн эгиш керек. Энди азыр ушу гүлдөр неме боюнча неме кылдыңар, суроо бердиңер. Бул гүлдөр дагы өтө шаардын экосистемасына көркүнү ушунда көрккө бөлөй турган гүлдөрдү көбүш керек да. Бир гары, бир сантиметр жерди калтырбастан көп жылдык гүлдөрдү эгиш керек да. 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл жашаган биздин атыр гүлдөрүбүз бар. Ошончо көп жыл жашаган гүлдөр бар. Ошондой гүлдөрдөн эгиш керек да. Кышта дагы эч кандай буга кам көрүштүн кажети жок. Өзү кышка дагы туруктуу, ошо ийне жалбырактуу немелерди мен сунуш кылам. Анан дагы кандай мөмөлүү дарактар неме кыл дегенде, мен ушу Баткен областы боюнча, Баткен областы ушу өрүккө ыңгайлашкан жер, бүт өрүк эгиш керек. Бүт дүйнө жүзү боюнча клетка келгенде дагы ушу өрүккө келип, бир жерден алып, бир жерден неме кылып дегендей абдан жакшы болот. Мана биздин Окуна, Кызыл булактар, булар алма эккенге ыңгайлашкан жер, булар алма эгиш керек. Ар бир жердин өзүнүн товар оборот, өзүнүн алуучу клиенти келе турган оптум жалпылап эккен немелери, бак дарактар болуш керек да. Ар бир немеде ушундай немелер бар. Баткенге мен өрүгө келет деп, муну бу элдин бүт баары билет. Биздин Кызыл булак, Окуна, Халмион, булар бүт бак немелерге ыңгайлашкан. Ошо неме кылып турбуз. Эndi быйылгы жылы президентибизден ушу жарлыгыны тоолор жылы деп дүйнө жүзү боюнча жар салды. Муну биз ар бир инсан керек болсо мектеп окуучуларынан тартып 90 жашка чейин киши муну туура пайдаланып колдон келгенче жашылдандырууга ишчемдиликтерди уюштуруп биз тездик менен эч коркпостук керек да. Бул боло турган колубуздагы нерсе да деген нерсени биз айтпаслыгыбыз керек да. Бир ишемде ушунча ар бир кишиге ушунчадан неме кылынат деп неме кылып койгондо дагы жапайы болобу, башка болобу колго тийген нерсени энди айрым жерлерде көп тура турган парктарда, мындай тоо таштарда, булактарга барып эс ала алабыз. Дагы бир жерлерге ошондой немелерди сорттуулукту тандабай эле эксе ушу немени жашылдандырыш керек да. Абдан жакшы болот. Мен ишенем биздин ушу Баткен областы башка областтарга караганда өзгөчө област болуп атат. Бүт кыргыз эли бүт баары колдоп атат. Президент жөнгө колдоп атат. Ошон үчүн бардыгын биз туура түшүнүп, ошолордун колдоп турган кишилерди, башка областтарды ишенимиге кириптирип, абдан өнүктүрүшүбүз керек да. Мына бир айдын ичинде бүт бар жокту көктөндүрүп ташашыбыз керек. Уят болот, көктөндүрбөсөк абдан уят болот. Эми айтсаңыз, ушул тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылында жана ушул тоолорду туруктуу өнүктүрүү жылында кандай дагы сунуштарды берет элеңиз? Сиз агроном. Энди ошо тоолордун туруктуулугун сактоо, экосистемасын немени сактоо биздин Баткен областында да турат да, көз алдыбызда турат. Ошолорду биз сакташыбыз керек. Тоолорго барып, кээ бир жерлерде эс алганы баргандар тамак бышырып жеп, андай кылып, мындай кылып туруп, канчалаган гектарга акчалар немелерди, арчаларды күйдүрүп беришип ататтар. Мындай нерселер таптакыр болбостук керек. Немеге ошол азыр ушу немеде мүмкүнчүлүгү барыча ар бир айыл, ар бир кыштак
özünün жереге климатташкан топуракты анализ алып, топурактан анализ алып лабораториядан чыкмайынча ора болуштун кажети жок. Мисалы үчүн алма бир топуракта жашайт, неме кылат? Өзүнүн лаборатория анализден чыгат. Өзүгө керектүү каражаты бар. Өрүк бир башка, гиляс бир башка, сабыз бир башка, картошка, кыскасы ошолор баардыгы ушул немеге биз кыргыз эли өтүшүбүз керек да. Өтсөк ошону лабораторияда так чыгарып берет. Мына жерде алма экенсин, бете картошка экенсин, бете сабыз экенсин деп. Ошондо топурактын анализи, топуракты туура пайдаланбастан, топуракка органика бербестен biz men kakışap kaysı жерде болсун айта беремин, органика самайынча эч кандай биз түшүм ала албайбыз. Өсүмдүгүбүз ойдогудай көктөйт. Эгерде органика сабайттан туруп 1000 түп арчаны, ийне жалбырактуу арчаны эге турган болсок, бул 50% көктөсө көктөбөйт да. Өсүмдүккө керектүү азык зат болуш керек. Өсүмдүктөгү бизге окшогон организм өзүгө керектүү аптан күчтүү булардын ооздары бар. Bunun kletkалары бар, бүт ассимиляция, диссимиляция деген процесстер аптан күчтүү болот. Ошондуктан буларга өтө жакшы кылдатык менен мамиле жасап, билбесе адестен сурап, ар бир үйдө мен айтып өтүп кетемин, азыр жашап аткан үйүбүздүн коргондо биз бозор айтпай усубас керек да. Ар бир үйдө аял барбы? Аялдын асты жанат деген сөз бар да. Ошол немени үйдө да колдонуш керек да. Ар бир аял ошол үйгө төрлүү гүлдөр эгиш керек. Ар түрдүү гүлдөр эгиш. Ошол мен айтып аткан арчаларды, ийне жалбырактуу немелерди жок дегенде төр немени ийне жалбыракты апарып үйгө эгип коюш керек. Кышта шунчай сонун болот да, кышта баягы булар кышта уруктайт. Канчалаган куштар келип сайрап, канчалаган мындай адам өзү мотивация алып, мындай жашоого, узак жашашыга, насыренясын жакшы болушуга, мындай үй бүлөлөрдө эч кандай чыр-чатак чыкпайт да. Ошо кышта аны көргөн кушуну айтып, кечкиден чай ичип отуруп, неме жок, проблема жок. Ошо менен арчалардын гүлдөп атканын дагы айтып, проблема жок. Ушундай жашасак, мен жашоодо мен өмүр бою көйгөйсүз жашаган кишимин да. Көйгөйсүз жашаганга, жаннатта жашаганга мен керек болсо 20 000 түрдүү гүлдөрдү өстүргөн кишимин. Элдин бүт баардыгы билет да. Кышта дагы мен үйүмдө гүлдөр жайнап тура берди, жазда дагы неме кылып тура берди. Эже сиз эмнеге карабай 70-ке кирсеңиз деп суроо беришет да. Мен карабайм да. Мен экология менен киришип кеткенмин. Шундай азыркы ошо биздин президентибиздин Глазго шаарында сүйлөгөн немеси абдан менен органика менен тыгыз байлашып кеткен да. Буларды ажыратып болбойт да. Эгер ажырата турган болсок, болбой калат бул. Система бузулуп калат көңүлдөгүдөй. Иш жасай алабыз. Чоң рахмат эжеке, бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип атат. Ушу көрсөтүүнүн соңунда дагы ошо кошумча пикирлер болсо, кайрылуу болсо айтасыз. Мен бул көрсөтүүдө силердин Баткен медиа каналына абдан чоң ыраазычылыгымды билдиремин. Ушу мени эл менен жакын кыл байланыштырып, элдин билбегендерини ушу менен аз гана болсо маалымат алып, эл менен байланыштырганыңарга мен абдан чоң ыраазычылыгымды билдирем. Экинчиден, бүгүнкү күндө абдан орчундуу маселени козгоп чыктыңар да. Мына биздин жакынкы аралыктарда Нооруз майрамынын бардык Баткен элини Нооруз майрамы менен куттуктаймын. Биздин областта бүт Кыргызстан боюнча абдан чоң деңгээл, жогору деңгээлде майрамдар болуп атат. Ушул майрамдар ийгиликтүү өтсүн. Ушул мен агроном катары 50 жыл бою айыл чарбада иштеген абдан тажрыйбалуу киши катары айтар элем. Бизге бир Кудай Таала чоң бир мүмкүнчүлүктү берди да. Эч ким ойлобогон, мен жакында бир интернетте маалымат бердим да. Лелиндей уулду кандай аял төрөдү деп биз институттан, мектептен окуу институт бүтүп кеткенге чейин ошону мени айтчу элек да. Энди мен ошол сөздү Садыр Жапаровго теңдештиргенге, айтканга ылайыктуу киши экен дедим да. Интернетте мен айттым, президентти колдойлук, абдан немелери жакшы болчу деп, ошону дагы мен кайталап айтып кое берелем. Садыр Жапаровдай кишини кандай аял тууду экен дегенге бул ылайыктуу киши да. Бардыга жан өрүп өзүнүн бүт
Bütündüğü reforma jasap taştadı. Mamleketin prezidentlere 30 yıl boyu bitti reformanı çıkarmaydı, akırga жеткирбейт. Çaŋçalakaya çıkıp ketedi. Mana бардык мектеп бала бакчадан тартып туруп şu айыл чарба ишинде токен байлыктары такыр мектеп бүт бары немеде жашоо системасы да немени көтөрүп чыкты да. Барды ошон үчүн биз бул кишини кечеги күндүз айтканыга хоп болду аткарабыз деп жооп беришибиз керек. Бул кишиге дайыма ийгиликтер каалайм, өмүрү узак болсун. Баткен областын ушунчалык колдоп атат. Биздин Баткен эли жүрөгүбүз дайыма ошол киши менен бирге соғып турат. Сизге ыраазычылык билдирели, убактыңызды бөлүп келип, ушул өзүңүздүн мыкты иш тажрыйбаңыздан, мыкты кеңештериңизди, омоктуу ойлоруңузду айтканыңыз үчүн. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип жетти. Эзелдеден Манас атабыздан калган осуятта табигат менен таттуу мамиледе болуу деген кемеңгер ошол осуят айтылган. Мындан улам биз табигат менен таттуу мамиледе болуп, өлкө башчысынын жашыл мурас иш-чарасын колдоп, ар бирибиз ошол бак-дарактарды отургузуп жашылдандыруу иштерине жапырт аракет кылсак, эң мыкты натыйжа болору талашсыз. Келерки көрсөтүүдөн амандыкта жолугалы.